Роза эже 63 жашта. Ал өмүр бою орто мектепте орус тили жана адабияты боюнча мугалим болуп иштеп келатат. Жолдошу менен 3 баланы чоңойтушту. Роза эже 57 жашында пенсияга чыккан, бирок кесибин таштаган жок. Ал көп жылдар бою коомдук иштер менен алектенип, аялдар кеңешинин мүчөсү да болду. Роза эженин салымы менен мектептин чатыры жаңырды. Балдардын дүйнө таанымын кеңейткен китептер сатып алынды. Микрорайондор таза суу менен камсыз болду. Атайын муктаждыгы бар балдар үчүн адаптациялык класс ачылды. Роза эженин оокаты тың, бул үй бүлө бакубат жашайт. Күйөөсү жана балдары жакшы үй салып, дурус машина да сатып алышкан. Бирок айылдагы көйгөйлөр Роза эжени санаага салып, түн уйкусун бузуп келди. Жолдор талкаланган, жазында ылай тизеге жетет. Элеттиктерге бут кийим түт келбейт. Күйөөсү машинени оңдой берип тажады. Таштанды өзүнчө бир чоң көйгөй. Неберелердин саны көбөйгөнү менен бала бакча 20 жылдан бери иштебей турат. Мындан улам балдарды райондун борборуна алып барышат. Айта берсе, айылда көйгөй өтө көп. Айтор Роза эже көкүрөгүндөгү ой мүдөөсүн кошуналарга айтат. Алар болсо элдин атынан чык, биз сага ишенебиз дешет. Баарын салмактап көрүп, Роза эже жергиликтүү кеңешке ат салышууну чечет. Бирок ал жалгыз эмес эле. Анын классташы Райымкул Шарипович да депутат болгусу келди. Сөздүн токотер жерин айтсак, классташын дурус адам дегенге ооз барбайт. Бирок элеттиктер талапкерлерди салыштырып көрүп, шайлоого катышып, көп жылдан бери биринчи жолу өз добушун элди ойлогон адамдар үчүн беришти. Роза эже айыл өкмөт башчы кызматына Калдарбекти сунуш кылды. Эмне үчүн туугандарыңды сунуш кылган жоксуң, деп баары таң калышты. Себеби ал ушул айылдын кулуну. Баары анын жакшы сапаттарын билишет. Эл өкүлүнүн жообу ушундай болду. Арадан 2 жыл өттү. Жолдордун басымдуу бөлүгү оңдолду. Бала бакча иштей баштады. Башкаларга кошулуп, Роза эженин неберелери да үйгө жакын бакчада тарбияланышат. Таштанды маселеси да чечилди. Дурус адамдар өз ордун тапканы кандай жакшы. Мына ушундай болушу үчүн депутаттарыбызды өзүбүз тандай турганыбызды унутпашыбыз керек.